Assalamu алейкум. Бүгін сіздер үшін киттердің жашоосуна саякат алабыз. Суудагы жырткыч жаныбарлардын эң эле чоңу көк киттер болушат. Эң чоң кит анын узундугу 35 метрге жетип, салмагы 150 тоннадан ашат. Бир гана анын тили 4 тоннаны түзөт. Жана киттин тилинин эле салмагы бир пилдин салмагына барабар. Киттер суу астындагы жырткычтар. Жана өз балдарын сүт менен азыктандырышат. Киттер адамды жутуп салса, же башка жандыктарды бир нече күнгө ичинде жашоосу ыктымалы бар. Болгону киттин ичинде калган жандык караңгылыкта калаарын изилдөөчүлөр тастыктады. Дагы кызыктуу жери уйкусуз 6 ай же 10 ай уйкусуз жүрүшөт. Кошумча уйку учурунда мезгил менен жер бетине чыгып дем алып турушат. Ал учурда мээнин жарымы уктап жаткан учурлары болот. Төрөлгөн киттердин салмагы бир нече тоннага жетип, узундугу 8 метрге жетет. Алар күнүнө 350-390 литр эне сүтүн ичишет. Жарым жылдык киттердин салмагы 25 тоннага жетет. Киттер ооздору менен дем алышпайт. Баштарынын артында жайгашкан үңкүр менен дем алуу ыкманы жасашат. Киттердин жада калса тамырлары ушунчалык чоң. Ал тамырдан адам басып өтсө да боло тургандай чоң вена тамырлары бар. Киттер адамдарга эч кандай коркунучтуу зыян келтиришпейт. Эгерде кандайдыр бир өтө ач калганда, же болбосо чоң жандыктар менен адам киттин оозуна кирип кетпесе эле эч кандай коркунуч жайы жок. Киттер майда болгон балыктарды жешпейт. Чоңураак көзүнө илешкен көрүнүктүү жандыктарды жешет. Суу астындагы өлүп калган же суу тазалап туруучу жандык катары бул киттер деп айтылат. Геологдор изилдөөчүлөр айтымында. Эгерде видеом сиздерге канааттандырып жакса, каналга катталыңыздар. Саламатта болуңуздар.